Бүгүн биз бөйрөк оорусу, анын ичинде көбүнө мындай маалым эмес оорулар боюнча сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Биздин Биринчи байлык ден соолук YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге конокто Авиценна клиникасынын уролог дарыгери Мусакеев Шайлоо мырза. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Бүгүн биз сиздер менен гидронефроз оорусун сөз кылабыз. Гидронефроз бул эмне деген оору? Так, гидронефроз деген ошол заара бөйрөктөн толук чыкпай калган деп түшүнсөк болот. Бул чыкпай калуусунда бөйрөк шишип баштайт. Ошол заара толук чыкпай калганына байланыштуу бөйрөктүн шишип кетиши, бул ошол чоңоюп кетүүсү гидронефроз оорусу деп аталат. Гидронефроз оорусу эмне себептен келип чыгат? Негизги себептердин бири ошол бөйрөктөн табарыска келүүчү, бизде мочеточник деген түтүкчө болот, заара түтүкчө деп коебуз. Ошол заара түтүкчөдө тоскоолдуктар болуп калганда, ал кандай тоскоолдуктар? Биринчиден ошол таштар түтүкчөгө тыгылып калган учурда түтүкчөдө жанагындай структура деп коет, кысылып калуусу же ичкерип кетүүсү, же болбосо жанагындай ийилип калуусу. Ийилип жанагындай кысылып калган учурларда заара, бөйрөктөгү заара табарыска жетпей калат. Ошол учурда биринчи себептери ошол таш, жанагындай структура, андан кийин жанагындай ийилип калуусу, бул ошол негизги себептери болуп саналат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, жанагы отток деп коет, же болбосо зааранын агуусунун тосулуп калуусунан келип чыгуучу оорулардын бири болуп саналат экен да. Бул гидронефроз оорусунда кандай белгилер болушу мүмкүн? Гидронефроз биринчи билинип башталып жатканда ошол кээ бирки учурларда симптомсуз өтөт, симптому жок эле, эч кандай оорутпашы мүмкүн. Бирок ошол пациентте жанагындай көңүл айнуу, куску келүү, же болбосо ошол температуранын көтөрүлүүсү да байкалып калышы мүмкүн. Ошодон билсе болот. Андан кийин бөйрөк тызылдап ооруп баштайт. Оорусу байкалат. Бирок баягы постоянно ооруп турбайт. Качан ошол күч келип, бөйрөккө күч келип баштаганда ал ооруларын берип баштайт. Ал бир учурда жок болуп кетиши мүмкүн, бир учурда жанагындай оору көбөйүп башташы мүмкүн. Ошол учурда эгер симптомдор билине турган болсо, дарыгерге барыш керек. Дарыгерге барганда анан жанагындай себебин диагностика кылсак болот. Көбүнчө ошо бел туршум ооруп, кээ бирде ооруп калат, деп эле көрүнбөстөн жүрө беришет да. Ошол учур болушу мүмкүн, Ошол учур болушу мүмкүн. Анан дагы бир нерсени айтып кое турган нерсе, бел оорусу менен андан кийин бөйрөк оорусу бир жерде байкалып калышы мүмкүн да. Негизги пациенттер эмнеге көңүл буруш керек? Бөйрөк оорусу жанагындай интоксикация менен коштолот. Ал интоксикация дегенибиз көңүл айнуу, куску келүү, же болбосо температуранын көтөрүлүшү менен байкалат. Ошол учурда бул бөйрөккө жанагындай ориентир алса болот. Тиешелүү болуп калат. Же болбосо жанагындай кыймыл аракетке байланыштуу болуп калса, же болбосо отуруп туруу, же оор жумуштарды жасап аткан учурларда болуп калса, же көңүл айнуу, куску келүү болбосо, анда ошол бел ооруга ориентир алсак болот негизи. Бул гидронефроз оорусун аныктоо үчүн кандай диагностикадан өткөрүү керек? Биринчиден ошол уролог дарыгерине барыш керек. Кандай ооруп атат, кайсыл учурда ооруп баштады, ошол оорунун жанагындай тарыхын айтып бериш керек. Аны айтып бергенден кийин дарыгер ошого жараша анан диагностика өтөт. Основной ошол бизде бөйрөктүн УЗИсин тарттырабыз. Бөйрөктүн УЗИсинен кийин андан кийин компьютерный томография. Компьютерный томография тарттыргандан кийин ошол канчалык деңгээлде бөйрөк шишиди, өзүнүн нормасы болот да, бөйрөктүн размеринин нормасы болот. Ошол нормадан канча эсе чоңойду, чоңойгонуна эмне байланыштуу болуп атат, же таш барбы, же болбосо кысылуу барбы, же ошол мочеточник деп коет, заара түтүкчөсү ичкерип кеттүү, ошол нерсеге ориентир алабыз. Ошол компьютерный томография аркылуу
же болбосо ошол УЗИ менен аныктасак болот. Же анан жана бөйрөктүн өзүнүн функциясы бар. Ошол бөйрөктүн өзүнүн анализдери бар. Ошолорду тапшыргандан кийин анан белгилүү болот. Бул сиз айтып өткөн азыркы анализдерди, изилдөөнү биздин клиникадан өткөзсө болобу? Сиздин клиникаңыздан? Бизде Авиценна клиникасында ошол компьютерный томография дагы, УЗИ дагы, анан керектүү биздин экспресс лабораториясы менен биргеликте ошол бөйрөккө тиешелүү баардык анализдерди өтсө болот. Оорулуу качан кайрылыш керек? Сиз айткан белгилер болгондо эле кайрылыш керекпи же жана башында айтып өттүңүз, симптомсуз да болуп калышы мүмкүн депчи. Же болбосо алдын ала дагы көрүнүп туруусу керекпи? Азыркы биздин заманга жараша ар бир адам жанагындай анализдерди тапшырып, биз негизи жеген ичкен тамагыбыз дагы өзгөрүлүп жатат, кыймыл аракетибиз өзгөрүлүп жатат. Анан биздин Кыргызстанда көбүнчө эндомитский зона болгон үчүн бөйрөктө жанагындай таштардын пайда болушу да байкалып жатат. Ошонун негизинде жыл сайын жок дегенде ошол бөйрөктү УЗИ тарттырып, керектүү анализдерин тапшырып, же болбосо ошол урологияга тиешелүү Зара системасын баарын өтүп турса болот негизи. Ошол негизи мындай коопсуз адамдын организминде мындай коопсуз бир өзүндө күйө турган адам үчүн мындай керектүү нерсе да. Жыл сайын жок дегенде бир жолу өтүп турса мындай коопсуз болот дейм. Мындайча айтканда, ооруну күтүп отурбастан алдын ала дарыланып, эгер баштапкы этабы белги бербей турган этабында дарылоо бул жеңилге турат да. Ооба, албетте. Кээ бир учурларда жанагындай бөйрөктө туздардын топтолушу байкалып калат, андан кийин кальцинаттар байкалып калат. Анан ошол таштардын дагы составы болот. Биз эмне жесек, эмне ичсек, ошого жараша да таштар пайда болуп турат. Эгерде таштын жанагындай плотносту, тыгыздыгы деп коебуз, ошол катууга жете электе кээ бир учурларда бизге таш менен келип калат пациенттер. Бизде жана ДЛТ деп коет, дистанционный литотрипсия деп коет, аралыктан эле эч кандай наркоз сайбай эле же дары дармек бербей эле ошол аппарат менен эле таштарды баягы майда кезинде чоңоюп кете электе эле талкалап кум кылып туруп чыгарып берсек болот. Ошол учурдагы негизи мындай пациент үчүн дагы кийинки жашоосуна дагы жакшы шарт. Гидронефроз оорусу негизи статистика боюнча аялдарда же эркектерде же чоңдордо же жаштарда кайсы муунда жана кайсы жана жыныстык мүчөсүнөн дагы айырмаланабы? Негизи аялда да эркекте дагы өзүнүн организмине жараша байкалып турат. Например, мисалы жанагы аял кишилер боюнда бар кезде жанагындай түйүлдүк чоңоюп бала чоңойгон учурларда ошол заара чыгуучу түтүкчө кысылып баштайт. Ошондо зааранын агымы начарлаганына байланыштуу бөйрөккө күч келип баштайт. Бул ар бир эле боюнда бар аялдарда байкалат гидронефроз оорусу. Гидронефроз жанагындай заара толук чыкпай калганына байланыштуу жанагындай вторичный инфекция пайда болуп калат дагы. Бөйрөктүн жанагы инфекциялык сезгенүүсү пиелонефрит оорусуна алып келип калат. Көбүнчө бул боюнда бар аялдарда байкалат. Андан кийин биздин жаштар жанагы энергетик ичип атат, газдуу суусундуктарды, фастфудтарды ичип атат. Ошого байланыштуу дагы биздин жеген ичкен тамагыбыздан ошол бөйрөктөгү туздардын, жанагындай кальцинаттардын, таштардын пайда болуусуна дагы ошол жеп ичкен тамак ашыбызга да байланыштуу болуп калат. Бул аял эркек дебей, бул кайсыл жыныс өкүлүндө болсо дагы мындай байкалып тура берет ал. Жанагы боюнда бар аял жөнүндө сөз болуп калды. Эгерде ошонун дагы жанагындай туура эмес жашоо образынан баласында да кандайдыр бир ошол патологиялык жана заара түтүкчөлөрү болушу мүмкүнбү? Бул балага эч кандай тиешеси жок. Бул ошол энеде гана ошол маселе жаралып калат. Бул учурда эгер бөйрөк өзүнүн нормасынан өлчөмүнөн чоңоюп кете турган учурларда биз боюнда бар аялдарга ошол көбүнчө стенд коюп коебуз, төрөгүчө. Стенд коюп коебуз.
Ал стенд жанагы бөйрөктөн табарыска кеткен түтүкчөнү мындай зара тоскоолдуксуз агып туруш үчүн ошону коюп коебуз. Ошол учурда дагы мындай айымдар дагы ошол төрөт боюнда бар мезгилинде тоскоолдуксуз эч кандай кыйынчылыксыз өткөрсө болот да. Бул эми бул патология деп айта албайбыз, ошол бир ошол фактор болуп калат да. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Эгерде ушул гидронефроз оорусу аныкталса, кандай дарылоо жүргүзүлүш керек? Биринчи ошол урологдун кабылдасынан кийин биз УЗИ аркылуу көрөбүз. УЗИ аркылуу көргөндөн кийин анан бөйрөктүн анализдерин тапшырабыз. Анан кийин БАК-ПАСЕФ жана Зарадан, андан кийин жалпы Зара анализин, жалпы кан анализин тапшыргандан кийин анан белгилүү болот. Себеби дегенде жанагы башында айтып кеткендей, бизде Зара толук чыкпаганына байланыштуу вторичный инфекциялар жана бактериялар козгоп калышы мүмкүн. Ошол дагы маселе жаратып калышы мүмкүн. Ошол анализдерди анан диагностикалар өткөндөн кийин анан белгилүү болот. Себебин так аныктап туруп, анан ошо себебине жараша дарылоо жүргүзүлөт, Бул эгер кандай себеби болсо дагы бул ооруну дарылаганга сиздердин клиникада бардык мүмкүнчүлүктөр барбы? Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде жанагы атайын заманбап акыркы үлгүдөгү аппараттар бар. Ошонун негизинде жанагы Зара чыгуучу канал аркылуу эле кирип туруп эле ошол стендти коюп туруп эле анан чыгып кетсек болот. Ал кээ учурларда аял кишилерде жанагы наркоз балага терс таасирин тийгизип калбаш үчүн аял кишилердин Зара тутуму кыска болгондуктан местный наркоз менен эле стенд установка кылып койсок болот. Кийин төрөгөндөн кийин ал стенд алып койсок да болот. Эч маселе жаратпайт. Бул жана малоинвазивный методдордун бири болуп саналат да. Эгерде ушул гидронефроз оорусу бар оорулуулар убагында дарыланбастан жүрө берсе, аларга кандай коркунуч алып келиши мүмкүн же эч кандай коркунуч деле болбойбу? Бул коркунуч деген баягы өз убагында жүрүбөй дарыланбай же дарыгерге барбай жүрө турган болсо, бул белим ооруп атат, бул грыжам деп эле жүрө бергендер көп келет да, бизде издешет. Анан уже текшерип келгенде эле бөйрөк өтө чоң өлчөмдө чоңоюп кеткен болот. Биз ал жерден диагностикада жасайбыз. Диагностика жасаган учурларда, кээ бирки учурларда ошол бөйрөктү алганга туура келип калат. Себеби жанагы бөйрөк кеңейип чоңоюп отуруп, жана паренхима деп коет бөйрөктүн өзүн. Ошол дагы өзүнүн жана функциясын аткара албай калат. Ошол учурда бөйрөктөн ажырап калуу ыктымалдуулугу чоң да бул гидронефроз оорусунда. Гидронефроз оорусу байкалдуу дароо ошол маселесин чечкенге аракет кылыш керек. Мындайча айтканда, эгер өз убагында дарыланбаса, бөйрөгүнөн ажырап калуусу толук мүмкүн. Толук мүмкүн ал. Шайлоо мырза, дарыгер катары сиз биздин көрөрмандарга кандай сунуш айтат элеңиз, эмне деп сунуш берет элеңиз? Биринчиден көрөрмандарга ошол тамак ашты контролдош керек. Андан кийин ошол эгерде гидронефроз оорусуна себепкер жана бөйрөктүн оорулары байкала турган болсо, көңүл айнуу, куску келүү же температура көтөрүлүп калса, үйдө жатпаңыздар. Бул бөйрөктүн оорусу мындай кооптуу. Ошондуктан дароо ошол дарыгерге барып, өзүнүн баягы кеңешин алып туруп, андан кийин дарылоосун алсаңар, мындай жеңил болот кийинки жашоого. Ошондуктан дароо мындай реакция кылганга аракет кылгыла. Туура, мен сизге да кошуламын. Мен да өзүм дарыгер катары оорулууларга сунуштап кетем. Эң биринчиден ооруну күтпөстөн, оорунун алдын алып, туура жашоо образын, туура тамактануу, убагында уктоо, ошол кыймыл,
тамактануу барын, андан тышкары эгерде оору боло электе деле баягы убагында 1 жылда бир диагностикадан өтүп туруп, анан оорунун белгиси болгондо баягы өтүштүрүп жибербестен, күтүп жүрө бербестен убагында дарыгерге кайрылып, көйгөйдү чечүү туура деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Ушундай биздин көрөрмандарга жакшы пайдалуу темада сөз кылып айтып бердиңиз. Биздин көрөрмандарга эгерде сиздерде суроолор болсо, комментарийге жазсаңыз болот, же болбосо биздин клиникага уролог дарыгерине жазылып, кеңешин алып ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр болот.